The past continuous tense. Uzak ötkөн çak. The past continuous tense. Uzak ötkön çak. Бүгүн биз ушул узак өткөн чактын кантип түзөбүз жана кантип колдонобуз ошол жөнүндө сөз кылмакпыз. Past continuous бул to be жардамчы этиштин өткөн чактагы формасы. To be жардамчы этиштин өткөн чактагы формасы. Мынакей бул жерде was анан were өткөн чактагы формасы. Was were. Жана негизги атооштуктун учур чактагы формасы менен түзүлөт. Негизги атооштуктун мынакей учур чактагы формасы менен түзүлөт. Жолбосо мынакей дагы бир жерден көргөзө алабыз силерге was анан were негизги атооштуктун учур чактагы формалары мынакей. Playing, working, doing. I was playing, he was playing, she was playing, it was playing. We көптүк түрлөрдө we were working, you were working, they were working жосо doing. Past continuous төмөндөгүдөй учурларда колдонулат да. Кыймыл аракеттин өткөндөгү бир белгилүү убакытта болгондугун көрсөтөт. Бул убакыт бөлөк бир өткөн чак же төмөндөгү бышыктооч сөздөр менен белгилүү болуп турат да. Мисалы үчүн мындай бышыктооч сөздөр да бар. At that time мына жерге жазып коелучу. At that time. At that time. Жолбосо at 5 o'clock. At 5 o'clock. Yesterday. Деп ушундай белгилүү бир сөздөр менен дагы биз биле алабыз да. Мисалы үчүн мындай мына могу жерде мен көнүгүүлөрдү да коюп койдум, атайын мисалдарды. Биз биринчи мындай карайлык. Эң биринчи биз эни коет экенбиз, анан жардамчы этиш келет экен, анан негизги этишти алат экенбиз, анан толуктоштор кетет экен. Мисалы үчүн I was watching TV. Мен телевизор көрүп жаткам. He was watching TV. Ал телевизор көрүп жаткан. She was watching TV. Ал телевизор көрүп жаткан. It was watching TV. Ал телевизор көрүп жаткан. We, you, they were working hard. Алар катуу иштеп жатышкан. Алар катуу иштеп жатышкан. Жосо биз катуу иштеп жатканбыз. Силер катуу иштеп жаткансыңар. He, she, it was not helping Mary. Демек, таңгышта nottу коет экенбиз. Таңгышта he was not helping Mary. Ал жардам бербей эле турган. She was not helping Mary. Ал Мэриге жардам бербей эле турган. We were not joking. Биз тамашалап жаткан эмеспиз. We were not joking. Демек, таңгышта nottу кошот экенбиз. Суроо бергенде were анан was алдыга келет да, суроо бергенде. Were you talking on the phone? Телефон менен сүйлөшүп жаттыңар беле? Were they playing football? Алар футбол ойноп жатышты беле? Деп ушундай суроолорду берет экенбиз. Эми моорки жерде бул сүрөттү карай турган болсок, бул сүрөттө эмне болот? Бул сүрөттө мынакей. Yesterday, Karen and Jim played tennis. Кечээ күнү Карен менен Jim теннис ойношкон. Бул өткөн чакта теннис ойношкон. They began at 10 o'clock and finished at 11:30. Алар 10-до баштап саат 11:30-да бүтүшкөн экен. So at 10:30 they were playing tennis. Демек, саат 10:30-да алар теннис ойноп жатышкан. Мына биз past continuous tense ошо алар теннис ойноп жатышкан дегенде, демек мынакей they were playing. They were playing. Мына ингва окончание коюлат. They were playing tennis. Демек 10:30-да алар теннис ойноп жатышкан. Мына ушул жерден эгерде туура түшүнүп алсак, Керин менен Джем кечегини ойношуптур, бирок ошол маалда 10:30-да алар теннис ойноп жатышкан.
Андан кийин дагы бир мисалды келтире турган болсок, мына бул сүрөттү карасаңар. When Qasim arrived, we were having dinner. Qasım кайтып келгенде биз кечки тамак ичип жатканбыз. Демек, булардан бирөөсү айтып атат. When Qasim arrived, we were having dinner. Бул жерде past continuous tense мынакей. Were having dinner. We were having dinner. Кийинки сүйлөмдү карасак, мына бул жерде yesterday evening. Yesterday evening he was watching TV. Кечинде ал телевизор көрүп жаткан. Демек, ал телевизор көрүп жаткан. Жана бизде кыргыз тилинде past continuous кыргыз тилинин айкын, байыркы, капыс өткөн чактары менен берилет да. Past continuous'тун маанисин бериш үчүн жогорудагы чактарга турган этиш сөздөргө, мисалы үчүн жат, тур, жүр, отур жана кээде булар менен эле бирге эле, экен деген жардамчы этиштер көмөкчү болушат. Демек, мына могу жерден карасаңар, кечинде ал телевизор көрүп жаткан. Көрүп жаткан. Жосо алар теннис ойноп жатышкан деген этиштер көмөкчү болот экен да. Кийинки сүйлөмдү карай турган болсок, мисалы үчүн могуреки бул жерди карасак. Jack was reading a book. Jack was reading a book. The phone rang. The phone rang. He stopped reading. He stopped reading. He answered the phone. Демек, бул жердеги болуп жаткан окуяны карагыла. Ал китеп окуп жаткан. Was reading. He was reading. Мынакей каралачы. Was reading. Ал китеп окуп жаткан. Анан телефон шыңгырады. Ал китеп окуганын токтотту да, анан жооп берди. Демек, бизде жооп бере турган могуреки past continuous tense мына могу жерде экен да. Was reading. Was reading. He was reading a book. Демек, бул жерде мынакей могуреки жерде John was reading. Ушул past continuous tense экен. Кийинки да бул сүйлөмдү алсак, we were waiting for the bus when we saw a car accident. We were waiting for the bus when we saw a car accident. Демек, биз автобус күтүп жатканбыз. Качан? Биз аварияны көргөндө. Машиналардын авариясын көргөндө. Көрдүңөрбү? Демек, бул жерде past continuous were waiting. Биз автобус күтүп турганбыз. Биз автобус күтүп жатканбыз. Качан? Жанагындай авария болгондо дейт да. Демек, бул өткөндө башталып, азыркы учурга чейин экен да. Анан дагы мындай экен, this time last year I was living in India. Демек, каралачы, өткөндө башталган, анан ушуну айтып атат. This time last year I was living in India. Былтыр ушул маалда мен Индияда жашап жаткам. I was living in India. What were you doing at 10 o'clock last night? Демек, суроо бергенде көрдүңөрбү? What were you doing? What were you doing at 10 o'clock last night? Түнкү саат 10-до сен эмне кылып жаттың эле? Десек, мисалы үчүн телевизор көрүп жаткам деп жооп бере турган болсок, демек кандай жооп берет экенбиз? I was watching TV at 10 o'clock last night. Демек, бүгүн past continuous'ка мисалдарды иштедик.